саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы, урматтуу угарман жана көрөрман. Бүгүн 19 сентябрь Кыргызстанда жалпы улуттук каза күтүү күнү. Тажик тараптан 14 сентябрдан 17 сентябрга чейин куралдуу кол салуусунан Кыргызстандын жалпы 59 жараны шейит кетти. Ошол эле учурда 140ка жакын жаран ар түрдүү жаракат алып ооруканада дарыланууда. Жалпы Марал радиосунун жамааты ошол куралдуу кол салуудан шейит кеткен кыргызстандык жарандардын ар биринин үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен сабыр тилеп кайгысын тең бөлүшөт. Бүгүнкү күндө акыркы чек ара кызматынын маалыматы боюнча чек арадагы абал дагы деле чыңалуу ойдон турганын маалымдады. Мындан сырткары ошол эле учурда чек ара кызматы өз көзөмөлүндө туруп, ошол чек арадагы абалды тынчтандыруу боюнча бардык аракеттерди жумшап жатканын дагы билдирди. Бүгүнкү берүүбүздө мына ошол чек арадагы акыркы кырдаал жана мындан кийинки укуктук кадамдар кандай болуш керек деген теманын айланасында Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов менен маек курабыз. Берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып барам. Сиздер дагы түз эфирге катышып, суроолоруңуздар болсо түз байланышка чыгып 0312 68 06 06 0709 68 06 номерлери бизде түз байланышта иштеп атат. Суроо узатсаңыздар болот. Султанбай агай, өзүңүздүкү дагы белгилүү болгондой 14 сентябрда башталган окуя бүгүнкү күнгө чейин чыңалуу ойдон турат. Бир канча жолу ошол эки өлкөнүн кызматкерлери макулдашууга барып, бирок 3 жолкусунда тең тажик тарап биринчи ошол макулдашууну бузуп ок чыгарганы айтылды. Негизи эле мындан кийин дагы ошол макулдашууга ишенүүгө болобу? Азыркы абал чыңалуу ойдон турат. Кийинки кадамдар кандай болуш керек? Биринчи кезекте жанагы шейит болуп кеткен адамдардын жакындарын, туугандарына терең көңүл айткым келет. Сабыр кылыңыздар деп. Мен биринчиден эмне дегим келет? Сиздер азыр ок атты, андай тигиндей деп жумшак эле айтып атасыздар. Менин баамымда бул окуя толук кандуу аскердик агрессия Тажикстан жагынан. Муну азыр бардыгы эле дүйнө жүзүндө эле мойнуна алды, Тажикстандан башкасы. Ошондуктан бул агрессия эч кандай эмеге кетпейт, жатпайт. Бул эч кандай эл аралык деле закондорго иштер соглашение. Анын эки тараптуу соглашениедан бүт баарын тажиктер бузуп атат. Болгондо да вероломный 41-жылы фашисттер киргенде эле азыр кол салдылар булар. Мен ойлойм, өз убагы келгенде буга жооп беришеттер бардыгы. Азырынча ошондой. Буларга ишенүүгө болобу? Мисалы үчүн азыр кайра эле ошол чек арага жакын аймактагы жашоочуларды кайра көчүрүп атабыз деп аракет кылып атышат. Негизги коопсуздук маселеси кандай болуп атат? Бул учурдагы кандай аракеттерди кылыш керек? Коопсуздук маселеси азыр мамлекет тараптан, биз жактан, биздин күч органдар, жергиликтүү бийликтер, жалпы эле бийликтин үч бутактары бүт барды эмесине жумшап ататтар. Ошол коопсуздукту эме кылганга даярдыктары жакшы эле. Элди эвакуация кылып, негизинен уже почти бүтүп эле калды окшойт. Анча-мынчалар эле эме болуп калган болбосо. Бирок бул мындай, кандай десем, эң жакшысы эле мындай сүйлөшүүлөр менен эле эме кылса болот да, тажиктерге деле да инсап берип, бир аз эмеге келсе. Бирок бизге мисалы тажиктердин талабы түшүнүксүз да. Тажиктердин кылган иштери, действиялары, кыймылдары бизге абсолютно түшүнүксүз. Анан кийин бул жөн эле баягы эмеде бизге диктовка кылып атат да. Негизги эле максаттары булардыкы ошо биздин территорияны алышты. 24-жылкы карта менен, анан 24-жылкы карта менен колдонгондо деле ошолорго эле тиешелүү жактарды да, мисалы ошол эме боюнча бизге
Leylek rayonu толугу менен бизге карап турган 24-жыл деген эме кылып атат да. В то же время жанагы биздин эмебиз эмеде кыргыздар жашаган жер Тажикстанда эме кайсы район эле? Мургап району толугу менен эле бизге карайт да. Жок, аны карабайбыз, биз только могу эмени карайбыз. Тиешелүү жер бизге мына Лейлек районуга караштуу 24-жылы, а Мургапка тиешелүү 24 менен колдонбойбуз деген эме да. Анан кийин 91-жылкы менен да ошондой эле өздөрүнүн талаптарын коет, ошолорго выгодный жактарын эле да. Анан эң негизгиси чынын айтканда Тажикстан деле, Кыргызстан деле азыркы заманбап бүгүнкү күндөгү. Булар СССРдин составында пайда болгон мамлекеттер. Ошондуктан 91-жылы жана союз бузулуп атканда, СНГны мындай соглашение, СНГ жөнүндө соглашение болуп атканда, ошонун бир пунктуда так жазылган. СССРдин убагындагы административдик республикалардын ортосунда административдик чегаралар мамлекеттик чегара болуп эсептелсин деп. Ошонун түртүнүш керек. Себебен эгер тарыхка барып, ал биздики, бул биздики дей бере турган болсо, анда тажиктер наракка кетпей эле Кокон кандыгын эле ала турган болсок, 100 жылдык тарыхыбызды эле ала турган болсок, вообще эле жерсиз калат. Алардын эч кандай мамлекети болгон эмес бул жерде. Ошондуктан эң эмеси эки жакты тең эме боло турган ушул 91-жылы СНГ түзүлүп атканда келишимди жетекчиликке алып, ошону менен колдонсо аябай жакшы болмокта. Азыр бүгүнкү күндө Тажикстан жөн эле күчкө салып, жанагындай биздин территориябызды эч айтканда захват кылып алабыз деген аракет кылып атат. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө кандайдыр бир жанагы делимитация, демаркацияны күчөтөбүз деп, ушундай шарттарда биздин колубузду кайрып эме эгер бирдекелерге кол коюп ала турган болсо, бул мыйзамсыз болуп эсептелет. Ушул мыйзамсыз болгон аракеттерин биз эл аралык коомчулукка кантип айтып чыксак болот? Мисалы үчүн, ошол бир канча жолу келишимдерди бузуп, басып алуу аракетин кылып атат. Бул учурда аларга карата кандай жаза колдонулушу керек башка өлкөлөр? Жалпы коомчулук, дүйнөлүк коомчулук кандай аракет жасай алат? Бул эмеси дайын эле да. Жанагындай санкцияларды бийлет этиш керек. Жанагы эл аралык эмелерди, соглашенияларды сакташ үчүн. Ошондуктан биз аны үчүн эл аралык коомдорго, эл аралык коомго биз кайрылышыбыз керек да. Но бирок бүгүнкү күндө деле биздикилер сабыр кылып, мындай кылымдар берип бирге кошуна болуп жашап келатканыбыздан ушундай сүйлөшүү жолу менен алга жеткирбей, бир жолу эле душман болуп албай, сүйлөшүү жолунда эки жакка тең алардан инсапка чакырып, ушундай пока азыр биз сабыр кылып, биздин неме, биз жак кыргыз тарап сабыр кылып, мындай эки тараптуу эле сүйлөшүп алганга үмүт кылып тургандай да. Бир жагы бул деле туура. Но эгер мындай боло бере турган болсо, в обязательном порядке анда кескин чараларга барыш керек да. Ошол кескин чараларга кайсылар кирет? Мисалы үчүн, былтыр деле биз сүйлөшүү жолу менен чечип, анан бардык зыянды дагы өзүбүз эле каршылайбыз деп мамлекет башчы. Үйлөрдү салып берүү, башка иштерин дагы өз мойнуна алган, эч кандай компенсация төлөткөн эмес, эл аралык уюмдарга кайрылган эмес. Бирок андан жыйынтык албаган үчүн кайра бул окуялар кайталанып атат. Ошону кесепети болуп атпайбы? Ушуну дагы кайталанбаш үчүн азыркы биздин эң ак чарабыз кандай болуш керек? Чек ара маселесин толук чечиш үчүн. Көп нерсе мындай да. Бизге эмнеге кол салып атат? Бизге кол салганга биз шарт түзүп берип атабыз өзүбүз. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өнүгүштүрүш керек. Наконец-то биз баардык саясий күчтөр биригиш керек. Талашып бийлик эле талаша бербей, биригиш керек. Кыргызстанды өнүктүрүш керек, экономикасын көтөрүш керек. Элдин тиричилигин көтөрүш керек. Ошондо эгер экономикабыз жакшы болсо, значит жакшы күчтүү армия болот. Армиянын тарабында элде биригет, ошондон кийин эч ким кол салганга
Духу да жетпейт. Азыр бүгүнкү күндө тажиктердин ою боюнча биз аябай жүдөп турган маалыбыз, күчтүүбүз жок, алсыз болуп турган маалыбыз, ушу менен пайдаланып туруп өздөрүнө жана биздин территорияларыбызды захват кылып, аннексия кылып алабыз деген аракеттерди кылып атышаттыр. Бирок бул мыйзамсыз нерсе. Бул деген мындайча айтканда бүгүнкү саясаттары мындай перспективасы жок саясатта. Эгер биз бияктан кыргыздын эли бүгүнкү күндө сабыр кылып турабыз. Анан кийин биздин кыргыздын эли кыжыры келип курал бер деп турат. Анан бир нерсени тажиктер эстен чыгып турат. Биз өзү жоокер элбиз. Биз жанагы эгер кылычыбызды пока еще жанагы эмесинен кынынан чыгара элекпиз али. Азыр сабыр кылып турабыз акылдарыга келсин деп. Эгерде биздин эл кылычыны чыгаргандан кийин биз чабабыз, анда чатак болот. Биз просто азыр мындайча айтканда баягы жоокердик духубузду пока басып турабыз. Ушуну дагы тажиктер эске алып коюш керек. Ошондуктан азырынча биз сабыр кылып турабыз. Түшүнүктүү. Буга чейин дагы ошол жогорку кеңеш чек ара маселесине байланыштуу бир канча жолу чукул жыйындарга чогулуп атты. Негизи эле ал жакта кандай чечимдерди карап, анан бир депутаттын айтуусу боюнча ошол буга атайын кайрылуу кат жолдогону дагы чогулушубуз мүмкүн деп айтты эле. Негизги кечээки чогулуштун жыйынтыгы кандай болду? Алдыда кандай кадамдарга барат жогорку кеңеш? Азырынча эми биздин жана бийликтеги мамлекеттер правительствобуз сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атат. Ошондуктан биз мындай кадамдардан себеби деген, эгер биз эл аралык эмеге кайрылып санкцияларды эме кылган болсо, биз окончательно алар менен мамилебизди үзүшүбүз керек да. Значит, принципиальный жагына кетиш керек. Ошондуктан кескин мындай эмени эме кылбаш үчүн азырынча менин оюмча ошол мындай кадамдардан кичине кармалып турат да. Бирок эгер эме боло турган болсо, кескин эмелерге барыш керек. Мындай решительный шагтарга барыш керек да. Эгер мынчалык тажиктер согушабыз дей турган болсо, ну анда это их выбор, как говорится. Бул тажиктердин, мындайча айтканда, орустар айтканда, на совести у таджиков. Ошолордун мойнунда болот. Кийин анда мындайча айтканда дагы эле мен тажик тарапты инсаптыкка чакырып келем. Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бизде азыр кыскача жарнамалык түрмөк, андан кийин берүүбүздү кайрадан улантабыз. Марал үналгысында жарнама. Кеңсени керектүү буюмдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошол майда нерселер сиздин жашооңузду жеңилдетип, иш күнүңүздү ырахатка бөлөйт. ДК дүкөнү сизге кеңсе буюмдарынын бардык түрлөрүн сунуштайт. Бизде мектеп үчүн товарлардан баштап бардык кеңсе буюмдары, доскалар жана сапаттуу шкаф сейфтер бар. 3W Чекит Дестан Чекит KG сайтынан онлайн буйртма берсеңиздер болот. Шаар ичинде 3000 сомдон жогорку сатып алууларга жеткирип берүү бекер. Дарегибиз Манас проспектиси 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Токтогул көчөсү 87А, Мото Соода борбору. Кененирээк маалымат 0702 435 408, 0702 435 407 номеру аркылуу. ДК канцелярлык буюмдар дүйнөсү. Быстро продавайте оборудование с платной рекламой на Лалафо. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биз бүгүн күн чабыт берүүсүндө чек арадагы акыркы кырдаал боюнча маек куруудабыз. Чек ара кызматынын акыркы маалыматы боюнча чек арадагы абал дагы деле чыңалуу бойдон. Бүгүн бизде конокто жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов агай. Ушул жогоркуда өзүңүз дагы белгилеп өткөндөй, буга чейинки жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары жана чек ара чырында көп адам жоготуу болбош үчүн, алдын ала алар ошол өзүнүн жерин коргош үчүн чек арага жакын жашаган элдерге курал берүү мыйзамын киргизиш керек деп чыккан былтыркы окуядан кийин. Бирок азыркы күндө ал мыйзам долбоору каралбай калды окшойт. Негизи эле сиздер кандай мыйзамдарды көтөрүп чыгышыңыздар керек ошол акыркы болгон окуядан кийин сабак алып? Биринчиден,
Birinci кезекте biz Kırgızstan'ımızda önüktürüşümüz gerek. Birinci кезекте ekonomika жағына. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө ошол эме болуш үчүн Кыргыз Республикасында стратегиялык пландоо закон жөнүндө закон эмесин иштеп чыгып, ошол азыр коомчулукта талкууда. Дече айтканда биздин өгүнүгүбүз план менен болуш керек да, стратегия. Бүгүнкү күндө мындай стратегиялык мындай план жокпу? План жок да, стратегиялык мындай көз караш жок. Каяк жагы өнүгүшүбүз керек, эч кандай жок да. Жанагы 20-40 дегени бул аны мен мисалы стратегиялык план деп деле эсептебейм да. Себебинен ал жерде мындай эле мындай общий эле өзүнүн тилектерибизди эле эме кылып койгонбуз да, ал кантип ишке ашырылат, анын прогнозу кандай, анын рисктери кандай, анын финансылык булактары кандай, анын финансылык эте турган схемалары кандай, эчтеке жок да. Анан ошого жараша конкретный план деле жок ошону ашырган. Анан план реализация, схема реализациясы жок. Ошондуктан аны вообще эме да. Себеби эмне үчүн? Себеби деген мындай ошол өнүгүү процессини мындай регулировать эткен, ошону аныктаган закон жок да. Как раз ушул закон, стратегиялык пландоо жөнүндө закондун долбоору как раз ушуга багытталган. Ошону тездетип биз азыр кабыл алышыбыз керек. Анан жана курал жөнүндө элдик кошундарды түзүү боюнча закон керек азыр бүгүн. Азыр ошонун үстүндө иштеш керек. Мен азыр ошол закондун үстүндө азыр иштеп атамын. Эгер эме боло турган болсо жазып туруп, аны да жогорку кеңешке жана коомго мен сунуштаймын аны. Ошондуктан анан бүгүнкү күндө мисалы азыркы өнүгүп аткан мына темпибиз менен мындай тигиндей деген бул жарабайт. Мындайча айтканда биз мындай кырдаалдан чыгып кетиш үчүн, бизге эч ким кол салбаш үчүн өтө ылдамдуу өнүгүү керек да. Ошондуктан мен мына 2 жылдан бери биринчи Жээнбековке, азыр эмеге деле, азыркы эме президентке деле, кабинет министровке мен ушул жолуну программа түзгөнмүн. Ушул жолун 5 жылдын ичинде кантип Кыргызстанды ушул кризистен чыгарып өнүгүү жолуна салыш программасы бар. Ал наконец-то ушул ишке ашыралы деп мисалы бүгүн макалдашууга келдик. Азыр министрлер менен, экономикасы министр, финансы, национальный банк менен ушул жөнүндө азыр сүйлөшүп атабыз. К сожалению, бул соглашенияга макулдукка биздин жогорку кеңештин каникулунун алдынан болуп калды да, 2 айга эме болуп калды. Азыр кайрадан муну жандандырып, муну ишке ашырыш керек. Себеби деген бул реальный 5 жылдын ичинде Кыргызстанды кризистен чыгарып, ылдамдуу өнүгүү жолуна сала турган программа. Ушуну ишке тез арада ашырыш керек. Себеби деген болбосо жанагы алдыбызга койгон максаттарды, армияны күчөтүү, ошол Баткен облусуну көтөрүү, элди ошолго кайра эме кылып, ошол жерде жашаган элдин коопсуздугунун толугу менен камсыздоо, ага жетпейбиз. Пока экономикабыз өсмөйүнчө эч ким эмес. Сырттан келип бизге жардам берип, сырттан келип бирөө бизди коргойт деген бул болбогон нерсе. В любом случае сырттан келип бирөө келсе деле, алар өзүнүн кызыкчылыгы менен келип коргойт бизди. Значит, биз бул ситуацияны, экинчи жаман ситуацияга түшүп калабыз. Ошондуктан биз өзүбүз самодостаточный болушубуз керек, өзүбүз өнүгүшүбүз керек, өзүбүз элибиздин тирикчилигин көтөрүшүбүз керек. Ошол эл ушул тирикчиликти в любом случае ошо коргоп, эме кылганга даяр боло тургандай жакшы деңгээлдеги элге шарт түзүп беришибиз керек. Анан армиябызды обязательно случай күчөтүш керек. Курал деген дүйнө жүзүндө акчаң болсо толтура. Эң современный куралдарды эгер акчабыз болсо аны сатып ал өзүбүздү өзүбүз коргосок болот. Ал эми биздин элибизден бүгүнкү күндө аябай элибизге ыраазычылыгын билдирип койгум келет. Айланып кетсе болот. Азыр көрүп атасыңар, ушундай моментте карапайым эл өзү биригип любой эмелерди эме кылып биримдикте азыр ушул Баткен окуясынын колунан келген жардамдарына Баткен облусуна берип атат. Ушундан саясатчылар, биз саясатчылар элден биз үлгү алышыбыз керек. Кантип ушундай кыйынчылык болгондо кандай биригиш керек, кандай эмне кылыш керек экенин.
Ошол азыр сиз айткан белгилеп өткөн эл жалпы ошол армияны күчтөндүрүү боюнча өздөрүнүн салымын кошуп ошол чек ара маселесин биротоло чечүүгө мисалы үчүн керек болгон баардык курал жарактарды андан башка азыр түндөсү көрө турган очкилерди андан сырткары радар башка ошол техникаларды алып берип өздөрүнүн жардамын көрсөтүп атат. Негизи эле бул колдоо кандай жолдо координацияланыш керек? Жарандар жеке алып берип ошентип жарыялаганы канчалык туура? Бул иштерди кантип системалаштырса болот? Мындай да системага, ушулдан системага салынган эмес да. Себеби муну системага салыш үчүн ушул процессти регулировать этиш үчүн ага да закон керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө раз биздин бюджет жетишпей, армиябызды толук кандуу, значит, армия кылганга раз бюджеттин акчасы жетишпегенден кийин бирок эл даяр болуп турбайбы? Ошого жардам бергенге. Анан кийин эл даяр болуп турат, курал берсе согушканга да өзү даяр болуп турат да. Ушул процесстердин баарын мындай системага салыш үчүн закон керек. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө биринчи кезекте мен жанагы өнүгүүгө кол кабыш кыла турган законду айттым, программаны айттым. Азыр эми мына эл өзүнүн Кыргызстанды коргогонго даяр болуп турганда ушуну дагы иретке салып, системага салып, мындай закон чыгарыш керек да. Мен ойлойм, закон об ополчении, вооруженном ополчении деген. Бул деген бүт бардыгында эле бар. Гражданский оборонун негизинде биз гражданский оборону таштап койгонбуз да 30 жылдан бери. Бул эмелер нормальный мамлекеттерде бүт бардыгында эле бар. Мисалы Кытайдын өзүндө эле ополчениялары армиясы 1 миллион бола турган ополчениянын 10 миллионго жакын ополчениясы бар да. То есть любой время булар аларды системдүү түрдө жырыңаларды машыктырып турат. Ошону менен иш кылат. Гражданский оборонага аябай чоң көңүл бурулат да. Убежищелерди эме кылып, ошого жараша резервтердин бүт бардыгы аябай жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде буга көңүл бурат да. Биз деле наконец-то нормальный заманбап мамлекет болушубуз керек да. Вот мындайча айтканда де юре эле мамлекет болбой. Түшүнүктүү. Анан ушул көпчүлүк жанагы Facebook баракчасындагылар аскерлерден келген каттарды да чыгарып атышат. Негизи аларга эмне керек болгондорун жазыпчы. Ошол учурдан ошол чек ара кызматы же УКМК аларды ошол керектүү нерселер менен камсыздай албай жатабы? Негизи эле жогорку кеңеш ошол жакка бөлүнгөн каражаттарды көзөмөлдөп, сиздер эмне керек экенин, кандай жумшалып аткандары боюнча отчет алып атасыздарбы? Эми бул мындай отчеттор, мындай эмелер иштер бар да сыр. Ошондуктан караштуу любой эмелерди биз бүгүнкү күндө эме кылып, поддержка кылып, эме кылып бергенге даярбыз бүгүнкү күндө. Мамлекеттин ушул коргоосуга кол кабыш боло турган любой нерселерди биз эме кылып бергенге даярбыз да. Ошондуктан мен ушуну эле айталым. Жогорку кеңеш любой эмени ушул коргоого багытталган. Ошол коргоо багытына бөлүнгөн каражаттар туура эле багытталып иштелип келген буга чейин. Бүгүнкү күнгө чейин да. Бизде анча деле эме болбосо деле бөлүнүп келаткан нерселердин баарын биз колдоп берип атабыз. Олар мындайча айтканда өзүнүн эмесине жумшалып атат. Керектүү жактарына да. Түшүнүктүү. Буга чейин ушул былтыр Баткен областына өзгөчө статус боюнча атайын макам берилип, атайын ал Баткен областын өзүнчө өнүктүрүү боюнча дагы долбоор иштелип чыкты эле. Анын эффектисин бүгүн көрүүгө болобу же өткөндө эле жогорку кеңештин бир депутаты айтты эле, буга чейин бөлүнүшү керек болгон 500 миллион сом дагы деле бөлүнө эле экен деп. Анан булардын иштешин кантип камсыз кылсак болот? Атайын каражаттарды кантип бөлдүрүп, кантип өнүктүрүү боюнча иштерди алып барасыздар? Мен бир нерсени бул макам бергени менен ошонун баарын ишке ашырганга толук кандуу эчтеке мындай эл деле айтып атат, реальный эчтеке болбой атат да. Бул деле кайра эле ошол эме мындай бир Баткен облусуна ошол алдына койгон эмелердин программа жок да, мындай текущий моментке среднесрочный, долгосрочный дегендей программасы жок. Анын реальный ошону кандай ишке ашыра турган жолдордон жок. Мындай ясный видение жок да Баткен облусунда. Ошондуктан бөлүнгөн акчалар деле даяр болсо деле каяка жумшашын билип ошентип турат. Андан тышкары эл аралык
АБР жактан башка жактардан Баткен облусуна 50 миллион доллар окшон эме болот. Ошонун баардыгы каяка жумшашын билбей эле эме кылып турат да. Бул жерде дагы мен ойлойм коррупционный составляющий жактары бар да. Ошого көңүл буруш керек. Себеби деген көп ушул жерде ар ким өзүнүн бизнесине айландыргысы келет да муну дагы. Ошондуктан азыр жанагы законду мен айткан стратегиялык пландоо жөнүндө законду эмесин тез арада ишке киргизиш керек. Ошонун негизинде среднесрочный, долгосрочный программалар түзүш керек, пландар түзүш керек. Анан кийин ал план эмнени кандай ошол закондун барды түшүнбөй ататтар да көбү. Кантип жардам берет бизге дегенчи. Себебиден бул биринчиден стратегиялык как минимум 15 жылга, 10 жылга, 15 жылга стратегиялык мындай багыттарды определять этет, максаттарыны. Анан кийин стратегиялык ошол приоритеттерине ошолор демек. Анан кийин ошол приоритеттердин негизинде прогноз жасалат. Кандай рисктер бар, кандай тоскоолдук, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, кандай ресурстарыбыз бар. Ошонун баарын эсептеп прогноз кылат дагы. Ошол прогноздун негизинде анан кийин конкретный план түзүлөт. Мероприятиялардын, чаралардын пландар түзүлөт. Ошол конкретный план чаралардын негизинде анан кийин программа түзүлөт конкретный. Ошол программа дайым болгондон кийин текущий моментке, орто мөөнөттөгү моментке, стратегический узак мөөнөттөгү моментке конкретный пландар түзүлгөндөн кийин ошого анан кийин ошол программага атайын финансылык каражат, финансылык саясат жүргүзүлөт. Акча кредит саясаты жүргүзүлөт. Анын булактары эме болот. Анан кийин ошонун баардыгына финансирование схемасы болот. Схемадан кийин аны түзүлгөндөн кийин анан кийин план реализация түзүлөт да. Реализация. Анан ошол план реализацияны ашырып атканда ошону контролдоп, мониторинг кыла турган механизмдер иштелип чыгат да. Ошонун баарын жасалып, бүгүнкү күндө андай болбой атат да. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө чогулуп алып эмне кылсак болот деп эле ар ким өзүнүн бизнесин жүргүзгөндөй болуп атат да. Ушунун баарын тез арада жүргүзүш керек да. Ким көзөмөлдөй албай атат? Бул жактагы иштердин жооптуусу ким болуш керек өзү Баткен облусу? Жооптуусу, конечно, правительство, кабинет министров прежде всего. Вот. Анан кийин кабинет министров деле эме кылса түшүнсө болот, себеби муну эме кыла турган бул өнүгүү немесин ирети болуш керек да. Муну регулировать этип аткан кандайдыр бир документ болуш керек. А бул как раз жанагы мен айтып аткан мыйзамда стратегиялык пландоо жөнүндө. Азыр баардыгы план менен болбосо болбойт, себеби деген дүйнө жүзү бүт барды план менен. Азыр рынок деп рынок бардыгын чечет деген мына 30 жылдан бери рынок бардыгын чечет деп ушул акыбалга жеттик. Уже биздин эмеге прямой угроза болуп атат, захват болуп атат. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзү, даже Соединенные Штаты Америки план менен, даже транснациональный корпорациялар, алар деле план менен жасайт. Алардын мындайча директивный планын алдында биздин советский директивный планирование жөнүндө оюнчук болуп калат. Аларда аябай жесткий. Кытай бүгүнкү күндө план менен өнүгүп атат. Япония, Южная Корея, Индия, Германия, булар илгертен эле уже план менен өнүгүп келе жаткан нерселер да. Биз эле жанагы либеральный догматикага эме кылып, бүт бары жокту рынок чечет, өз жолго коюп койсок, өзү менен өзү болот. Эме деген өкмөт деген эч жакка киришпеш керек деген эмеде 30 жылдан бери ушул догматиканы кармалып жүрүп, бул биздин официалдуу, расмий биздин мамлекетибиздин экономикалык саясаты ушундай болгондуктан биз ушул состоянияга келип отурабыз да. Мунан кетиш керек. Наконец-то план менен жашап, бүт баарын план менен, акыл эс менен жашаш керек да баарын. Бүт болгон ресурстарды мобилизовать этиш керек азыр. Түшүнүктүү. Жарандардын көчүү маселесине келсек, буга чейинки окуяда дагы жарандар өздөрү качып чыккан болчу. Бул окуяда дагы алдын ала эч ким эвакуация болгон жок. Ушул учурда жанагы жолдо качып бараткан учурда бир жаран 15 жаштагы кыз каза болду, андан башка бир канча жаран жаракат алды. Негизи эле былтыр эле ушул маселе айтылган болчу да, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул иштерди сөзсүз уюштуруш керек деп. Жогорку кеңеште бул маселе бир канча жолу көтөрүлгөн. Бирок бул иштердин аткарылышына эмне үчүн алар кайдыгер карап атат же кандай эмне жетишпей атат?
Мен совсем эле өкмөт эчтеке кылып айтат дегенден алысмын, но бирок ушул процесстерди бир жылдын ичинде нормальный бутуна коюп койсо болот да, системага салып бар жокторун ойлонуштуруп, анан кийин жанагы чисто организационный уюштуруу жолдору менен деле ушунун баарын жасаш керек эле да. Ошол гражданский оборонаны ошонон бери мен канча жолу айтып аттым, мындай учение жүргүзүш керек. Мындай машыгуу жүргүзүш керек ошо население менен. Ошол жерде СССРден калган жанагы гражданский оборона объекттерин, структураларын, инфраструктураны кайрадан калыбына келтириш керек. Ушулардын баардыгыны мындай кандайдыр мындай салкын жүргүздүлөр да, жүргүзсө мындай көзгө көрүнүштүү эстеке болбоду. Анан ошондуктан хотя бы уюштуруу жактарын жанагы организовать этип туруп, мындай группаларды түзүп, ар бир ошол чек арада жашаган эмелерди организовать этип, бүт барды маршруттарды эме кылып айтып, хотя бы бир жолу ошол тренировкасын кылып койгондо мынчалык эл жүдөбөйт эле да. Анан ошого жараша бүгүнкү күндө качып чыкканга карасак, кайра эле ошол эле ГСМ жок, өз убагында информирование жок, өз убагында алдын ала турган иштер жок. Ошонун баардыгы азыр бүгүнкү күндө чыгып атпайбы. Эми бүгүн азыркы моментте муну менен разбираться эткенге чынын айтканда ага эме кылсак, бизде и так эле жанагы саясий күчтөр бир менен бери бийлик талашып эле откан, анан бетер эме болот да. Бүгүнкү күндө азыр наоборот биригип туруп, азыр ушул ситуацияны оңдоп туруп, анан кийин уже мындан кийин аябай серьезный ушуга темага токтолуш керек, аябай серьезный ушуну эме кылып туруп, бүт бардыгы күнөөлөрү барды жазасын алыш керек. Ушул агай бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып баратат экен. Негизи эле азыр биз өзүңүз жогору белгилеп өткөндөй кайсы кадамдарды сөзсүз эске алып, кандай кадамдарга барышыбыз керек, жалпы бийлик, жеке жарандардын кандай милдеттери бар, кимдин кандай милдеттерин аткарыш керек азыр? Биринчи кезекте бүгүнкү күндө азыр биздин элибизди безопасный эмеге чыгарыш керек. Экинчиден, ошол көчүп чыккан элдердин баарына нормальный шарт түзүп бериш керек бүгүнкү күндө. Андан кийин жанагы эмелерди уюштуруу жана организационный иштерди жогорку деңгээлде өткөрүш керек. Армиябызды күчөтүш керек. Анан кийин срочный порядке бүгүнкү күндө жанагы элдик ополченияларды, вооруженный ополчение түзгөнгө ошо аябай көңүл көп буруш керек. Мындайча айтканда, анан дагы бир жагы эл аралык эмелерде аябай катуу иштеш керек. Бул жагыны мен ойлойм иштеп аткандыр, жолун издеп аткандыр. Анан кийин жанагы информационный поледе бүт барды биздин жанагы СМИлерди, эмелерди башыны бириктирип бир багытта иштеткенге аракет кылыш керек да. Бир информация берип, себеби деген бүгүнкү күндө жанагы маалымат согушунда да биз анча-мынча эме кылып утуруп коюп атабыз да. Ошондуктан бул жерде аябай иш көп. Анан кийин жанагы ушул иштерди жөнгө сала турган закондорду срочный порядке алыш керек да, жанагы народный ополчениялар боюнча, дружиналар боюнча, стратегиялык пландоо боюнча ушул окшон нерсенин баарын тез арада ишке ашырыш керек. Түшүнүктүү, урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз чек арадагы кырдаал боюнча жана аткарылышы керек болгон алдыдагы мыйзамдуу кадамдар боюнча кеп кылдык. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов болду. Берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып бардым. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.